Рыскелдик Шыныбекович, мынакей, сизде жоопкерчилик катары, ошол жоопкерчилик тыгындыларында мындай курч ачуучулукка дайындап катуу сүйлөп келетиңизди билебиз. Анан ушу сиздин депутаттык ишмердигиңизге чындыкты айткандарыңызга байланыштуу маалыматтар катарында көп эле жазып турат, бирок акыркы убактарда мынакей атап айтканда ушул жалган KG маалыматларында, социалдык тармактарда сиздин акчасы көп экениңизди, байлыгы мүлкү көп экениңизди тууралуу маалыматтар жазып чыгышты да. Башкача айтканда ошол сиздин Военный Антоновкадагы автоунаа базарында баасы $400–500 миң жатышкан аябай чоң бийлеген хан сарайыңыз бар экенин, минип жүргөн машинеңиз, автоунааңыз ушу 2015-жылы чыккан $200 миң автоунаа экенин жазып чыгышты. Анан ошол үйүңүздүн жанында эле $10 миң кичи футбол аянтчасын кутуруп соосун ошолордун баардыгын айтып келип, ушул сизде чынында көп эле байлыктуу, мүлктүү, ушул атүгүл ушул миллионер деп атап беришти да. Ушуларга кандай жооп берет экенсиз? Чын эле ушул маалыматтар айтылганда чындыгы барбы же кандай? Биринчиден, ошону ким айтса дагы оозунамай, илейм эле ошондой болуп калсам гана, бирок мен миллионер болуп кетейин деген оюмда жок. Эми менин акыркы кездердеги аткаруу бийлиги болобу, башка бир бийликтер болобу, ошолордун дарегине айткан адилеттүү сын пикирлерим себеп болду же алар үчүн ушул нерсе керек болду? Айтор 2 жумадан бери каралоо компаниясы жүрүп жатканынан менин так кабарым бар. Анын артында кимдер турарын да жакшы билем, кимдер тапшырма бергенин да жакшы билем. Дагы бир нерсе айтып кетейин десем, 7 күндөн бери Ички иштер министрлигинин 7-башкармалык деген кызматы бар. Ошолор уюлдук телефон, байланыш телефондорунда күнү түн угуп аткандан чейин мен жетиң шарабандыктан кабарым бар. Артымдан ээрчип жүргөн машиналарга чейин кабарым бар. Бул эми каралоо компаниясынын каты жүрүп жатканына менин акыркы кездердеги саясий көз карашым себеп болду окшойт. Бирок кандай болгон күндө дагы бул карандай калып болгону каралоо компаниясы жүрүп жатканын айтып кетишим керек. Ал эми сиз айткан жанагы чалкан KG деген сайтка чыккан маалыматтарды өзүм окуп алып, бир чети күлкүм келди, бир чети болсо айла жактан күлөт экенсиң да. Жазыптыр ошо мага күлкүм келген, ошол менин телефонума жөнөтүп атат да, SMS менен жөнөтүп атат. Мындай деп жазыптыр, ошо Военный Антоновка айылында 30 сотук жерге килеген хан сарай салды депчи. Мына мен бардык көрөрмандарга айтып коеюн, ошол жерде эгер мен 30 сотук жеримден далилдеп берсе, үйүмдөн, ошол 20 сотукун ошол айткан кишиге, тапкан киши көрөм. Анан үйү $500 миң дептир да. Ошол айткан киши, жазган кишилер мен үйүмдү сатып берсин, мен ошолорго эркекчик сөзүмдү берем, үйүнө $300 миң жеткизип берем. Анан 2015-жылы чыккан 570 $200 миң унаасы бар дейт. Айлам кетем кудай. Менин 2005-жылкы чыккан эски унаам бар. Эгер ошону $200 миң сатып берем десе, мен ошол кишини 5 жолу бетинен өйүп $180 миң үйүнө жеткизип берем. Бул дагы менин эркектик сөзүм. Андан башка жазып атпайбы, шаардын ичинде дагы бир хан сарай бар депчи. Ошону тапсын, ошол күнү тапкан кишиге хан сарайым болсо өткөрүп берем. Анан дагы бир башка маалыматтар жазыптыр. Мени туура келбегенчи. Мен кайсы үйүм бар экенин, качан салганымды бардыгы эле билишет. Үйүмө барып жүргөндөр, журналисттер деле билет. Мени таанып билгендердин бардыгы билишет. Качан, кайсы убакта үй салганымды, каражатты кайдан тапканымды билер үчүн таашмак кылсат да. Мен таң калдым. Ошо рахмат, ошо Сокулуктун жерлештериме ошолордун бардыгы айтышты. Ошо журналисттер, аялдар келип ошол тегеректе сурап жүрүшөт. Ал тургай госрегистрге барышыптыр, Сокулуктун айыл өкмөтүнө барышып сурашыптыр. Бизге ушундай айтып берип коет, ушундай маалымат бар. Эми ушунун кимге кереги бар экенин мен түк түшүнбөйм да. Бул каралоо компаниясында ошо өтө
жогорку бийликке жагынайын деген кошоматчылардын алсыз, ары барса акылсыз аракеттери. Анткени алардын менден коркуп турган нерсеси бар болуш керек. Баягы орустарда айтып коет го, хорошая защита это атака депчи. Алардын атакага өткөнүн байкап турам да. Бирок алар эртеби кечпей ачыкка чыгат. Мен муну ачыктайм. Кимдин тапшырма бергенин, кандай максатта каралуу кампаниясы жүрүп жатканын, мени ким менен кайраштыргысы келип жатканын, муну кандай максатта пайдалангысы келип жатканын мен баарын жакшы билем. Ойто десеңчи, эми күзөт кызматы деп коет. Мен бирөөдөн жашынгандай же бирөөдөн бир нерсесин урдуп алгандай өмүрүндө мен айдоочу алган эмесмин. Мен өзүмдүн унаамды өзүм айдайм. Келинчегимди өзүнүн унаасын өзү айдайт. Балдарымды өзүм ташыйм. Буну жогорку кеңештин депутаттары баардыгы билет. Мени тааныган адамдардын баардыгы билет. Ошо Таласка барамбы, Көлгө барамбы, Нарынга барамбы, Ошко барамбы, Баткенге барамбы, ар дайым өзүмдүн унаамды өзүм отуруп айдап барам. Анан күзөт кызматы бар экен дейт да. Мен күзөт кызматы эле ошол жана үйдү сыртынан тарткандар, үйдүн бурчунда ачаткан бар да. Ошону көрүп алып ойлосо керек да, бул да ушул жерге бир күзөт кылып жанагы бир пост коюп койгон экен депчи. Таң каласың ошолордун деңгээлине түшкүм келбейт, бул боюнча комментарий бергим деле келбейт. Анан футболдук аянтчасы бар экен дейт. Футболдук аянтчасын жаңы курдуруптур дейт. Ал футболдук аянтчаны менин үйдүн түбүндөгү 10 сотук жерди менин кесиптешим Кожобек Жайчыбек болчу. Ырыспаевтан мындан 3-4 жыл мурун мага саткан. 3-4 жыл мурун саткан. 3-4 жылдан бери ал жерге эч кандай курулуш иштери болгон эмес. Баягы талааны тоноп кетерди. Анан кийин быйыл ошо жана жолдоштордун, достордун өзүмдүн каражатын жумшап ошол жерге футболдук аянтча куруп койдум. Анын жанына бекер эле ошо айылдын ошол жердин жашоочулары ойносун деп мындай балдарга атайын аянтча да куруп бердим бекер. Аны салганым ырас. Аны элдин баары көрүп батасын берип рахмат айтып атат. Эми компьютер ойноп, WhatsApp'та ойногончо, футбол ойногону же болбосо ошол балдар аянтчасы ойногон жакшы эмеспи? Типографиясы бар экен, же болбосо басмаканасы бар экен, ошол аркылуу байлык топтоптур дегендей мааниде атпайбы. Эми ушу иликтеген ички иштер министрлиги болобу, улуттук коопсуздук кызматы болобу, бир уяттуу кылып, бир жакшы нерсе болсо, же болбосо мен өзүмөн сураса деле айтып бермекмин да. Мен 2010 жылы басмакана эмес, мен басма сөз кызматында, же болбосо журналист болуп иштечүмүн. Ал убакта мен басмакана эмес, Балекетте жок болчу. Сокулукта жашачумун. Басмакана деп атпайбы, басмакананы буну менин бир дос балдарым ачкан, дос балдарым балдарын ачып берген. Балдарын ачып берип, алар 2013 жылы ачкан. 2013 жылы ачып, аны иштете албай коюшту. Иштете албай койгондон кийин анан бир топ балдар ошол мага жакын балдар ошону алып иштетсек болобу, ортого түшүп бизге алып бербейсизби, биз ошону иштетип алат элек, бир чоң абардын алып келишкен Кытайдан. Абардын дегенде эмне бир бул жанагы принтердик эле чоң аппаратура, жарпы, наркы, анын болгону 1 миллион сом тегерегинде эле. Бул чоң басмакана эмес, ал ризограф, анан кийин китеп, майда кичине китеп чыгара турган, тетрадь чыгара турган ушундай эле бир басмакана. Ал аркылуу мындай майда чүйдө басма нерселерди, тапшырыктарды алып жасаса болот. Ошондо ал дагы 2013 жылы эмес, 2015 жылы мен өзүмдүн бир өкүл балама сатып берип, жардам берген болчумун. Экөөбүз ортодон алган болчубуз, ал ошол бала иштетип атат. Арды менин фамилиям эмес, аты жытына чыкпайт. Анан ошону 2010 жылы басмакана ачкан экен депчи. Бул деле мындай чындыкка дал келбеген немеде каралуу. Ошону табып берсе, мен жана айтпадым, үйүмдү ошо 500 миң доллар сатып берсе 300 миң долларын берем, машинамды 200 миң долларга сатып берсе 180 миң долларын берем, жеримдин кенендигин 30 сотукка жеткирип берсе 20 сотукун берем, шаардагы хан сарайымды табып берсе мен береке бекер берем депчи. Анан мени миллионер кылышып атпайбы? Миллионер болоюн деген оюм жок, менин жүрөгүм анан жүзүмдө миллионерликтен дагы кымбат турат деп ойлойм да. Анан ушундай каралуу компаниясы айтты, ошо мени миллионер кылып коюптур, ооздордон майдап турайын, эгер мен миллионер болуп кетсем, ошолордун мени каралагандардын баардыгына ошол $1 миллион бөлүп берем. Ошолорго жардам берем. Андай оюмда жок. Бул эми мен алардан эмес, алар менден коркот. Коркуш керек. Ал корккондун белгиси ошол. Азырынча эле баягы мени каралоо компаниясы жүрүп жаткан
негизги максаты бул менега бир нерсе тапканга, оозумду жапканга, же болбосо эл арасындагы менин калыңдап кеткен кадырымды басаңдатканга, эл арасындагы угулуп калган урматымдын узарышына баягы кыскартайын деген эле аракеттер мен айтпадым. Ошол булардын алсыз, акылсыз аракеттеринен майнап чыкпайт. Кайтанча бул элдин жийиркентет. Ошо бийликтин мындай мага менден башка бийликке сын айткан депутаттар кылган мындай аңдууларды коюу, анан кароолоо компаниясын жүргүзүү бул эски бийликтердин методу эле. Мен алар менен деле күрөшүп келгем. Алардын убагында деле мындан кем эмес аброй топтогом. Анан азыр булардын айынан эле мен эртең басаңдап калып, коркуп калып, бир кайсы бир кайчы пикирлерди, каршы пикирлерди айта албай коет дегенди мен аласызбы. Мен жаралышым ушундай, болгон нерсени көргөн көзүмдө чындыкты мен айтып берем. Ал жагынан эч ким кабатыр деле болбой болуш керек. Мындан кийин менин бир саясий көз караштарым өзгөрүп кетер дегенге ишенбей эле койсоңор болот. Кандай болсом ошондой болуп эл алдындагы өзүмдүн депутаттык парызымды аткара берем.